Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда өтүүчү президенттик шайлоого катышуу үчүн арыз тапшырган талапкерлердин тизмесин жарыялады. Ага ылайык алгач өлкө башчылыкка 65 киши аттанган. Бирок эки талапкер политолог Бакыт Бакитаев жана Жипаркул Тургуналиев документтерди кайрадан чакыртып алышты. Өзүн кудаймын деп жар салгандардан баштап абакка отуруп чыккандар, мурдагы депутаттар, пенсионерлер, коомдук ишмерлер, жумушсуздар атүгүл куудул жана акындар камтыган талапкерлердин тизмеси айтылгандан бери социалдык тармактын колдонуучуларынын талкуусуна жем ташталды. Саны бар сапаты жоктор уялышпайт экен да. Адамдардын пейили кетип, адамдык касиети түгөнүп баратканын байкасак болот. Уят, сый, бир дегенди такыр эле унутуп калышты. Президенттик шайлоого талапкер болгон кээ бир жарандарга таң калам. Же билими болбосо, же мурда саясатка аралашып көрбөсө, же бир кызматта иштеп көрбөсө, өзүн өзү таразалап көрүш керек да. Мен татыктуумбу же жокмунбу деп. Эл дүрбөсө эшек кошо дүрбөйт боло бербей, же үйүндө бир катынды тыңыраак бага албай туруп, эмнесине талапкер болуп жүрүшөт билбейм. Көп суур ийин казбайт, ийин казса да кенен казбайт, экөөнү калтырып калганын тебиш керек. Кудайдан буйруган өтөт. Ал эми саясат талдоочу Каныбек Осмоналиев президенттик шайлоодо 60-тан ашык киши арыз бергени бул таң калуучу окуя эместигин айтып, негизги саясий күрөш 4-5 талапкердин ортосунда гана боло тургандыгын божомолдоду. Талапкерлердин санынын көбөйүп кетиши биздин Кыргызстан үчүн мүнөздөлүү болуп калды да. Быйыл 63 болсо, 2011-жылы 83 болгон. Ошону унутуп калышып эле окуя андай болду, мындай болду деп атышат. Эми ар бир талапкер өзүнүн алдына кандай бир максат коюп болот экен да, бирок чынында эле араларында бир топ эле баягындай күмөн жараткандагы адамдар жүрбөйбү? Аны да эске алып коюшубуз керек. Мисалы үчүн мен саясатчы катары буга мындай бир нормалдуу көз менен карап атам. Эмне үчүн? Анткени баягы бийликти биротоло мыкчып кармап отурган адам жок азыр. Албетте алардын да өздөрүнүн баягындай элдин алдында тийгизген эмгектери, көз караштары бар. Ошол 5-6 гана кишинин ортосунда болушу мүмкүн да. Калгандарында эч кандай шанс жок. Белгилүү болгондой, президент болууну каалаган ар бир талапкер 3-декабрга чейин аларды колдогон 30 000 жарандан кол чогултуусу, 1 миллион сомдук күрөө төлөөсү сыяктуу бир катар документтерди топтоп Боршайкомго тапшыруусу керек. Ал эми БШК 7 күндүн ичинде талапкерлерди көрсөтүү тартибинин мыйзамга шайкештигин текшерип, каттоо же каттоодон баш тартуу жөнүндө жүйөлүү чечим чыгарат. Белгилей кетсек, талапкерлердин арасында 8 аял болсо, 55 эркек. Мөөнөтүнөн мурда өтүүчү президенттик шайлоо 2021-жылдын 10 январында өтөт. 16 ноябрга карата коронавирус илдетинен 4 киши каза болду. Көз жумган бейтаптардын экөө Бишкек шаарынын, экөө Талас облусунун тургуну болчу. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1203 адамга жетти. Соңку суткада вирустагы 479 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарында. Ошентип оору жуккандардын жалпы саны 66 983 кишиге жетти. Ошол эле учурда бир күндө 439 бейтап айыгып чыкты. Азыр ооруканада 3279 адам жатат. Дагы 4043 бейтап үйдөн дарыланууда. Ал эми вирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 3735 адамга жетти. Алардын 3499-у айыгып чыкты. Кыргызстандын жана Өзбекстандын президенттеринин ортосунда жетишилген макулдашуулардын алкагында Бишкекке Ташкенттен кезектеги гуманитардык жардам келди. Гуманитардык жүктү кабыл алуу аземине вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жана Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Хуршид Мирзахидов катышты. Сурабалдиев өкмөттүн атынан өзбек тарапка COVID-19 илдетине каршы күрөшүү боюнча чаралардын алкагында көрсөтүлгөн көмөк үчүн ыраазычылык билдирди. Ал ошондой эле стратегиялык өнөктөштүн алкагында Кыргызстан жана Өзбекстан биргелешкен күч-аракеттер менен COVID-19 эпидемиясына каршы күрөштө жеңишке жетишерине ишенимин айтты. Президенттик шайлоого катышуу үчүн 14 ноябрда кызматын тапшырган жана буга чейин президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров 14 ноябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефондон сүйлөшүп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулаган. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы өзгөчө ири өлчөмдөгү кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу фактысын аныктады. Бул тууралуу аталган кызматтын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, финансы полициясы чет мамлекеттердин аймагына товарларды төлөм менен жамынып алып, 23 миллион АКШ доллар өлчөмүндө акча каражаттарын өзгөчө ири өлчөмдө мыйзамсыз чыгарып кеткен кылмыштуу топтун ишин аныктап, алардын ишине бөгөт койгон. Тергөөнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын аймагындагы аталган кылмыштуу топтун ишмердигинин
натыйжасында мамлекеттик бюджетке жалпы суммасы 347 миллион сом өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилгендиги аныкталды. Ушул жылдын 12 ноябрында акча каражаттарын чыгарууну жүзөгө ашырып келген жаран кылмышка шектүү деп кармалып 14 ноябрда баш коргоо чарасы каралып камакка алынган. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Финполдон кошумчалашкандай аталган кылмышка шектүү адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары митинг өткөрдү. Алар жогорку соттун имаратынын алдына чогулуп, Атамбаевди бошотууну талап кылышты. Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошевдин айтымында Кримтөбөл Азиз Батукаев абактан мыйзамдуу бошотулган. Сот медиктердин корутундусунун негизинде Батукаев оорулуу деген токтом чыгарган. Ал токтом бүгүнкү күнгө чейин жогорку сот тарабынан жокко чыгарылган эмес, жана мыйзамдуу жана сөзсүз түрдө мыйзамдуу ойдон калат. Мына буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарында айтылып келди. Себеби айыптоо тарап ал мыйзамсыз бошотулган деп көптөрдүн кулагына куюп койгон болчу да. Бүгүнкү күндө мен 100% бекем айта алам. Азиз Батукаев мыйзам таласындагы юрист катары. Ал мыйзамдуу бошотулган, себеби бүгүнкү күнгө чейин соттун токтому жокко чыгарылган эмес. Демек ал мыйзамдуу бошотулган. Корутунду боюнча бурмаланган деген бир да өкүм жок, тергөө болгон эмес. Демек ал да бурмаланган эмес. Ошондуктан мыйзамдуу өлкөдө жашаганды каалаган жарандардын алдында мен айта алам. Эгер мыйзамдын көз карашы менен карап туруп айта турган болсок, бүт баары мыйзамдуу болгон жана Азиз Батукаев мыйзамдуу чыгып кеткен. Акциянын катышуучулары эмне себептен отурум ачык болбой жатканын билүү үчүн имараттын ичине кирүүгө аракет кылышып, жогорку соттун өкүлдөрүн сыртка чакырышты. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз абактан бошотулушуна байланыштуу жогорку сотто бүгүнкү белгиленген соттук отурум болбой калганын, буга ишти карай турган судья ооруп калганына себеп болгондугун мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Пресс-служба Верховного суда, меня зовут Чинара, сообщаю, что на сегодняшнее судебное заседание, которое было назначено на 2 часа дня, откладывается в связи с болезнью 2 судей из коллегии. То есть из 3 судей 2 заболели. Белгилей кетсек, бүгүнкү отурумда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин райондук жана шаардык соттордун өкүмдөрүн жокко чыгарып, ишти кайра кароого жиберүү тууралуу арызы каралмак. Бирок кийинки отуруму 30 ноябрга белгиленди.